Менде мындай суроо бар да, Камчай Кыдыршаевич, сизде маалымат болсо керек. Бизде ушундай 3 жолку революция дейбиз, төңкөрүш дейбизби, толкундоо дейбиз, 3 жол болду. Ошол 3 жолку болгон президенттер ошол мезгилдеги ушундай кайрылышканбы ОДКБга? Кайрылышкан эмес, 2010-жылы гана Оштого болгон коогалаңда убактылуу өкмөт кайрылган деген bir маалымат бар. Ачык айтканда ал маалымат эле такталган жок. Ал эми 2005-2020 жылкы баягы элибиздин каалоосу менен болгон маселелерде эч ким эче кайрылган эмес. Биз өзүбүз эле кыргыздар, кыргыз коомчулугу өзүбүз эле жакшынакай кылып бир күн ашып кетсе 2 күн ичинде маселелерди баарын чечип алганбыз. Biz dagы бүгүн парламент, мына сиздер отурган кечеги революциянын түшүмүбүздө, эгерде кайрылган болсо, ошол маалда террорист деп объявить эткен болсо, биз дагы ошондой абалга кабылып калышыбыз мүмкүн эле да. Баары мүмкүн болчу. Бул жерде биз азыр келишимдерди аткарышыбыз керекпиз, милдеттүүбүз. Ошол уюмдун мүчөсүбүз. Бирок биз жерде биз өзгөчөбүз да калган 5 ошол коллегаларыбыздан башка өлкөлөрдөн. Бизде 3 жол ушундай Казакстанда болуп аткан башыбыздан кечиргенбиз. Аны биз билишибиз керек. Алардан сыртка, аларда мындай революция болгон эмес. Эл толкундоолору мынчалык болгон эмес Казакстандагыдай бүгүнкүдөй. Бул бир. Экинчиден, аларга караганда, калган 5 өлкөгө караганда биз жакынбыз. Bir tuğanbız. Eki el bir tuğan. Biyilik, alarkı bugünkü biyilik, ertege almaşıp ketse kanday болады? Eç kanday болбойт. Кандай болгон чакта дагы биз өзүңүз айткандай эл аралык келишимдерди аткаруунун негизинде гана аракет кылып атабыз. Эгерде бүгүн бийлик Казакстанда алмашабы, алмашпайбы аны эл өзү чечет деңизчи. Бирок ал биз казактар менен гана договор менен между государственным отношения эмес бул жерде. Международный жанакы соглашение негизинде в рамках ОДКБ. То есть 5-6 мамлекеттин кол койгон договор негизинде барып атабыз да. Ошон үчүн бул жерде кайсы бир мамлекеттин бийлиги азыр эми в частности Казакстан боюнча эч кандай таасирин тийгизбейт. Мен кайра кайталайм. Биз милдеттүүбүз колдоп бергенге, мен дагы каршы бергенге бере албашым мүмкүн, азыр колдойм. Ошол эле мезгилде бул жерде террорист деген түшүнүктү алар далилдеп кайрылыш керек эле да ОДКБга. Алар далилдеп бердиби? Сиздерден бир суроо болдубу? Террорист болсо кайсыл уюм? Ошончо жалпы Казакстан көтөрүлгөн элдин баары террористпи деген суроо коюлуш керек да ОДКБнын ичинде. Аны эми бийлик өкүлдөрү өздөрү чечиш керек. Ошол Казакстан бийлик өкүлдөрү кимдерди айтышты алар башка жөнүндө. Бирок биз эсептебейбиз. Жалпы казак эли террористтер деп эч качан эсептеген эмеспиз жана эсептебейбиз. Боордош казак элибиз биз менен эле бирге кыргыз менен кылымдардан бери жана чечип келаткан эл. Бирок ошолордун арасында жанакы деструктивный силы чыгып кайсыл бир террористтик аракеттерди кылгандыгы бул анык. Ошондуктан бир нече ондогон мамлекеттик мекемелер күйүп өрттөлдү. Мына азыр маалымат келип атат, бир нече ондогон укук коргоо органдарынын адамдары каза болду. То есть булардын баардыгы относится к террористическим действиям. Но это сделали только определенные люди, определенные группы, которые совершили. Я очень надеюсь, что власти Казахстана способны определить, кто они были, какие люди были и как их наказать в соответствии с законодательством Казахстана. Биздин вооруженный армия барат, кайсы бир объектилерди кайтарганы барат деп айтып атпайсызбы? Анан алар ошо кимдерден кайтарат?
объектілерді, қайсы объектілер екенін біз азыр тап анықтай албайбыз. Бұйырса бүгін чечим қабылдала тұрған болсақ, уже Министерство обороны через секретариат ОДКБ будет определять. Негизи биздин башыбыздан мындай случайлар өткөн Кыргызстанда. Бизде эгер муну ОДКБнын соглашениясында бар экен, не только вооруженный армия жибербейли, биз кумпомыш жиберсек деле ошол деле биз ОДКБнын соглашениясын аткарганга деле туура келип калат экен да, мен ошондой ойлойм. Биз эгер азыр армиябызды жибергенде деле аякта ар кандай провокациялар болот. Биздин армиянын ошол жерде бир нерсе болуп кетсе, жоопкерчилигин ким алат дегенде болуп атат да. Мамлекет алабы же кимибиз алат? Эгер случайсы сиз азыр гарантия жок деп атасыз. Биз деле бул жерден ушу армиябызды жөнөтүп эле анан ошогон бир кандайдыр бир эме мындай бир жыргап атабыз деген ой жок да. Туура түшүнүп атам, аябай оор акыбал болуп атат Камчыбек Кыдышевич. Мамлекеттин жетекчилери катары биздики да тарыхый чечим болот бул жердечи. Бизде деген мындай башыбыздан өткөзгөнбүз. Бул Казакстанда дагы баягы өзлөрүнүн ички конфликтине негизи кийлигишпей деле койсок болмок. Бирок баягы ОДКБга обращение кылды Жомарт Токаев. Ал эмненин негизинде өзүнүн креслосун сактап калыштын негизинде деп элем мен ошондой түшүнөм. Неге дегенде ошо өзүнүн элин террорист деп атап атат да бүгүнкү күндөчү. Биз наоборот жардам эртең Жомарт Токаев кетип калса, бийлик кулап кала турган болсо, биз наоборот террористтерге жардам берген болуп калбайбызбы? Жанбек Султанович, мен сизден дагы бир жолу суранамын. Что башка ушундай маселелер каралып атканда, башка мамлекеттин аброюна шек келтирбей эле айтсак, биринчиден. Себеби бая башында ушуну мен предупреждетип айттым эле. Давайте по сути эме кылайлы, алар өздөрүнүн иши, өздөрүнүн ички иши. Ким террорист эмес, кантип аларды аныкташат, кантип жазалашат, алар өздөрүн жасайт. Биз дагы бир жолу айтайын. Эл аралык ОДКБ келишиминин негизинде алар сурангандан кийин бардык ОДКБнын мүчөлөрүнүн, мамлекет башчыларынын кабыл алган чечиминин негизинде гана иш алып барып атабыз. Өзүбүзчө мындай бир бейбаштык кылып, же болбосо өзүбүзчө бир аракет кылып аткан жерибиз жок. Мына азыр эле мага дагы маалымат берип атышат. Казакстан уже одностороннем порядке дагы 2 постун жаап атат деп. Таким образом, может быть, завтра у нас вообще все посты будут закрыты. Что нам? Что от этого хорошо? Эч нерсе болбойт. Ошондон биз алар суранган жардамды беришибиз керек. Эми алар пост бербей койсок пост жаап коет деген мааниде эмес бул. Антип түшүнүп албагыла. Бирок алар кыйналып атканда биз жардам беришибиз керек деген ойдомун. Жок, ошо туура мен да түшүнөм, жардам беришибиз керек, бирок Камчыбек Кыдышевич, биз жанагы вооруженный армияны киргизбей эле ОДКБнын соглашениясында деле бар турбайбы, биякта средства менен жардам берсек, кумпомыш кылсак. Биз ОДКБга соглашение болгон кирген мамлекеттер уже армияларын киргизип атышпайбы? Ар бир сиз азыр атап кеттиңиз, 150-200дөн солдаттарын киргизип атат да. Биз айырмаланып, кумпомыш, жанагы биздин врачтар менен ошондой кылып жардам кылып ошондой киргизбейли. Бул деле ОДКБнын соглашениясында бар экен да. Азыр биз 10 секунд. Армияны киргизбеген күндө башкача тарых болуп калбайбы деген ойдобуз да. Кийинки күндө. Уруксат берсеңиз. Азыркы күндө жана чечимге байланыштуу Белоруссиянын уже солдаттары, офицерлери ажерге уже кирди, Россияныкы кирди, Арменияныкы уже загружены, азыр уже даже информация может быть с момента на момент уже они должны были вылететь. Биздин войска уже подготовлены, они полностью, ажердеги биз азыр Камчыбек Кыдышевич айткандай, гарантировать мы никому ничего не можем. Даже сидя вот здесь, мы не можем гарантировать, отсюда мы живые выйдем или нет. Биз военные люди, и соглашениеге кол койгондон кийин биз эл аралык деңгээлде өзүбүздүн аброюбузду түшүрбөшүбүз керек. Если ошол жердеги военная коалиция выполняет международные договора, мы ее как ошо мүчө катары ошону аткарышыбыз керек. Өзүбүздүн авторитетибизди түшүрбөй. Сейчас уже Таджикистан готов. Кантта азыр 2 самолет отурат. Биздин войска ошол жерде азыр эле ушул жердеги чечимди күтүп атабыз. Жок, ооба, аны түшүнүп атабыз, бирок бул жерде соглашениеде деле жазылып турбайбы, средства может.
мы просто не хотим идти по легкому пути, жана камчы кылыш айтпады. Почему биз азыр ажерге баягы ун жиберип ошо менен рахмат айтып калабызбы? Биз өзүбүздүн авторитетибизди кармашыбыз керек да, ошо деңгээлде. Полноценный член этого международной коалиции. Мы должны вот этот уровень своего авторитета держать. Ни в коем случае. Эртең Кудай сактасын, бизге деле ошондой, биз анын 3 жолу аны өткөнбүз. 4-нчүнүн кереги жок. А то, что там терроризм, это факт. Там головорезы, больше 20 военных убито уже там. 28 уже. А в основном именно силовиков убивают. Понимаете? То есть там терроризм уже подтвержден. И азыр ушу жерден биз деген гуманитарный жардам жиберебиз деген, это будет биздин без жактан баягы, будем говорить так, политическая слабость будет.